Жалпы элдик курултайда делегаттар тарабынан айтылган көйгөйлөрдүн көбүнчөсү окшош, алар жол, жер тилкесине байланыштуу маселелер, ошондой эле социалдык объектилердин жетишсиздиги, аларды оңдоп түзөөдөн өткөрүү, ирригация, таза суу көйгөйлөрү да айтылууда. Андан сырткары район жана облустун деңгээлинде чечилбеген, өлкө жетекчилигинин кийлигишүүсү талап кылган республикалык деңгээлдеги көйгөйлөр дагы көтөрүлүүдө. 2 күнгө созулган биринчи элдик курултайга өлкө аймагында жашаган ар улуттун өкүлдөрү жана эмгек мигранттары да келген. Түркия Республикасынын Анталия шаарында жашап иштеп жүргөн мекендештеринин атынан Шерикбек Акимов делегат болуп келген. Ал учурда Анталияда 9000ге чукул кыргызстандык бар экенин айтып, мекендештердин виза алуу маселесине көмөк көрсөтүүнү өтүндү. Биздин аялдардын көпчүлүгү үй жумуштарында кылган үчүн бул абдан оор бир иш. Ага түрк үй бүлөлөрү деле муктаж. Ошолорду биздин миграция министрлиги менен сүйлөшүп, бир жеңилдетүү жасап берсе, түрк үй бүлөлөрүнө дагы биздин кыргыз аялдарга дагы жеңилдик болот эле деп ойлойм. Жыйын бүткөн соң ар бир мамлекеттик мекеменин өкүлдөрү курултайга келген делегаттардын суроо сунуштарын угуп, кагаз түрүндө арыздарды кабыл алышты. Ал эми жалпы элдик курултайдын жыйынтыгы боюнча атайын резолюция кабыл алынды. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.